Балбайдан күмбөзгө жетпей караколборду жылкы сүзүп машина менен жабышып калыптыр. Кишилерин алып чыктык. Бул бактын боорундагы күйүк ушул жерде орун алган автокырсыктан калган из. Жол кырсыгы өткөн аптада орун алып, эң өкүнүчтүүсү андан 3 жаран каза тапкан. Ал эми биз турган жол түп Балбай айылдарын бириктирген каттам. Мында жол жээктен ээн эркин эч көзөмөлү жок малдарды көрүүгө болот. Мына дал ушул кароосуз жүргөн малдын айынан адам өмүрүн алган жол кырсыктары байма-бай катталып жатканы өкүндүрөт. Райондо 10 ай аралыгында катталган жол кырсыктарынын 27си да дал ушул малдын катышуусу менен болгон. Айдоочулардын ылдамдыктан ашырып айдаганы мал ээлеринин кайдыгер мамилеси жол кырсыгын алып келүүдө. Бүгүнкү күндө кырсыктын алдын алып болтурбоо багытында түшүндүрүү иштери байма-бай улантылууда. Бири-бириңерге эгер мал көрүп калсаңар, неписанный закондорубуз бар да, маргать этип, аварийкаларыңарды күйгүзүп, бири-бириңизди кырсыктан сактачу биз өзүбүз эле да. Местный бийликтер менен рейдтерди уюштуруп атабыз. Түнкү саат 2ден баштап эртең мененки саат 6га чейин ушу биздин участкада биз тейлеген жолдон жылкыларды айдап атабыз, уйларды айдап атабыз. Түп элине кайрылып кетет элем. Малдарды караңыздар, малдарыңызды камасаңыздар жакшы болот эле деп, анан айдоочуларга дагы кайрылып кетет элем. Акырын айдаңыздар. Малдын катышуусу менен болгон кырсыкта мал ээлерин аныктоонун бирден бир жолу аны идентификациялоо. Бул өнөктүктүн алкагында район боюнча жалпы 20.872 баш жылкыга чип басылган. Идентификациялоо малдын санын тактап азык-түлүк коопсуздугун гана камсыздабастан жол коопсуздугун сактоого да өбөлгө болот. Мындан тышкары 1580 жылкыга түнкүсүн чагылдыруучу тасмалар байланган. Рейдке чыгып, бир жылкы алмадык, ошонун ичинен малдын ээсин аныктадык. Ушул жерге чакырып азыр чара колдонгон атабыз. Себептен мал баккан маданиятыбызды көтөрбөсөк, биз ушул жол коопсуздугун да сактай албайбыз, эл коопсуздугун сактайбыз, тамак аш коопсуздугу да сакталбайт. Кыргыз Республикасынын жол эрежелери мыйзамында жол кырсыгы катталган учурда кайсы мал болбосун мал ээлери жоопкер экени көрсөтүлгөн. Ал эми айдоочулар мындай жол кырсыгынын катталганына жол жээгинде өскөн бак дарактарда жол тоо болуп жатат дешет. Малдар жолдо көп болуп атат. Азыр келатсак, бул өрүктүдө жолдун жээгинде кара бактын баарын алып коюптур, эң жакшы. Ошол жерлерден такыр көрүнбөй калат. Акырын айдагыла айдоочулар түнкүсүн. Анан бул иномарка жанакы жаңы келген машиналар аябай фаралары күчтүү болуп, ошолор кичине кыйнап коюп атат. Такыр дальныйын өчүрбөйт. Малдын ээси да күнөөлүү дейин десең дагы, бул водительдерден да болуп атат, чын айтканда. Ылдамдыкты сактабайт. Могу биздин жол международный жол болгону менен состояниясы кичине начарлоо. Ар жактагыдай кеңейтсе, бул баягы Союз учурунда курулган жол баары бир баягы пропускаемость деген болот. Машинанын саны көбөйдү. Машинанын саны көбөйгөнү менен малдын да саны көбөйүп атат. Ошондон да жол кырсыктары да көп капталып атат го. Үстүбүздөгү жылдын 10 ай аралыгында облус боюнча малдын катышуусу менен жалпы 181 жол кырсыгы катталып, 7 адам каза тапкан. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.